Assalamu алейкум дейт. Биринчи суроо: устаз, убактыбызды пайдалуу жана туура пайдаланыш үчүн кандай ыкмаларды колдонсок болот? 5 маал намазды убагында окуш керек, анан көп китеп окуш керек. Неге дегенде, намазды убактысында окуган адамдын убактысынан береке кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, эң жакшы амал кайсы дегенде убактысында окулган намаз дейт. Намазды убактысынан кечиктире берсе, жүрөк сыгыла берет, намазды окубадым деп экинчиден убакыттын берекеси жок болуп калат. Намазды убагында окуңуз, анан көп пайдалуу китептерди окуңуз. Анан үчүнчү кеңеш: убакыттын акысын бериңиз. Сиз мисалы бир жумушта иштесеңиз деп коелу, мисалы мектепте деп коелу, сабак бересиз. Мектепте сабак бере турган убакытта башка нерсени жыйыштырып, жакшы даярданып, ошол убакыттын акысын берип өтөөсүнөн чыгыңыз. Ата-энеге кызмат кыла турган нерседе башка нерсе менен алектенип калбаңыз. Үй бүлөдө балдарга таалим берип, тарбия берүүдө башка нерсе менен алектеп калбаңыз. Балага келгенде, мейманканага келгенде колдон телефон түшпөй калса, анда убактыңыз кетип атат деген сөз. Ошол жалкоолуктан арылыш керек. Убакыт ошондо мөмөсүн берет.